Demek hulafalardan en abzeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muraskoru Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu şunday deptir. Kimde kim dayardığı yok, dayardıksız josu ibadatı yok kabırga girse gemesiz dengizge girgen siyahtı bolot dep aytkan eken. Tora. Ya Rasulullah, Allah'ın aldında en kadırlı kim dese ahiretine dayardangan деген eкен. Dagı bir yerde olsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, akıldılar bu ahiretine dayardanganдар деген eкен. Bizde olsa to'g'ri emas bir tushunuklar var da, misali qanday desem, endi diniy tushunuk ishlatib turgan odamlar, diniy tushunuklar bar odamdarsizlar. Bir ko'pchiliklarida diniy tushunuk deganda bunday kishine boshqacha o'ylashadi da. Ahiretke dayardık dese bular ölgünge dayardanıp atat deydi. Yani bu şunday qarаңғы tushunuk kalıp kalgan da bizdeçi. Oşo qarаңғы tushunuktan çıkış gerek. Ahiret bu bola turgan nerse. Hiç kim bolboyt da ayta albayt. Misal sal jaan jayып же жабайбы десең, misal sal жабат же жайт деп мындай айтып койсоң болот да, предположительно да. Бирок субхана ахирет болот деген сөздөчү бул калети жок сөз. Анткени ал болот сөзсүз. Эмне үчүн десе, ар бир адам kulli nafsin zaiqatul maut, бардык адам деген өлүмдүн дамын татат. Демек бул бар. Ошол себептен пайгамбар акылдуу деген сөздү мындай маани берип айтып аткан себеби да. Бул дин бул акылмандуулук деп айтам дайымачы. Ислам дини бул акылмандуулуктун дини. Ойлонуп турган дин, пикир кыла турган дин, муракаба кыла турган дин. Сиз менен биздин жашообуз субханалла өзү бир өтүп кете турган нерсе, өтмүш дүйнө. Бул өтмүш дүйнө жашайт адам баласы субханалла канча аракет кылса, ошончосун гана алат. Жакшылык кылса да алат, жаманчылык кылса да алат. Бирок сенин кылган жаманчылыгың эч качан бирөөнө жазылбайт, ал өзүңө эле жазылат. Кылган жакшылыгың эмнекен тиге жазылбайт, ал сага эле жазылат. Ошон себептен көп адамдар аябай адашышат. Көп адамдар адашышат. Ахирет күн болгондо бардык инсан бир жерге топтолуп жооп бере турган күн келгендечи, адамдардын өкүнө турган нерсеси болот. Бул саат дейт Алла мисалы ошо кыямат күндүн саат, же ушундай бир белгилен убакытты айтат. 10дон ашкан белгиси бар. 10дон ашкан мааниси бар ахиреттин. Ошонун бирөөсү субханалла некен кайгыруу экен. Бул дүйнөдө кайгыруу эчтекеге жарабай калат. Түшүнүш керек. Бул дүйнө адамдар кайгырып атат, бир проблемалар неме алып жүрөт. Мунун баардыгы эчтекеге жарабайт, чын айтам. Ахиреттикине салыштырганда жок нерсе болуп эсептелет. Чын. Ахиретке салыштырганда бул дүйнө проблема жок нерсе болот. Ахиреттин рахатына салыштырганда бул дүйнөдөгү болуп аткан жакшылыктардын бирөө өттөн мындай чымындын канатынча болбой калат. Чын. Ошол себептен мусулмандар эмнеге сүйүнүш керек эмес, жакшы ишке сүйүнөт экен, жаман ишке күйүнөт экен да. Анткени жакшы иши ошол субханалла эмнекен эртеңки жакшылыкка апарат. Жаман ишиң болсо эртеңки жаманчылыкка апарат. Аябай көңүл буруп турган нерсе экен. Ушул көңүл бура турган, ойлоно турган нерсе ушул эки. Мисалы бир адамдын намазы калып калды. Эмне үчүн намазым калып калды деген суроо менен бушайман болуш керек. Бир чоң бир аалымдардын бирөөсү баласы каза болуп, себептүү түрдө мечитке келе албай калган экен. Себеби бар экен анын. Себеби ушул экен, баласы каза болду жаназасы. Эми кара, элдер келип, эми дамыла молдеке, устаз, балаңыздын арты кайырлуу болсун дейт. Бирок байгыл адамдарга жооп берүү үчүн бушайман боло бер дейт да. Акырын эле чогулуп балаңызга аябай кайгырып аткан окшойсуздар. Жок деп айткан экен. Мен баламдын өлгөнүнө кайгырган жокмун дейт. Ушунчаңар келип дагы дейт, бир да жолу дейт, жамаат намазынын арты кайырлуу болсун деп айткан жок деп айткан экен. Момун билет, ал мисалы сен менин балам деле өлөт, бир туугандарым өтөт, бүт баары өтөт, сендер мен деле өтөбүз бул дүйнөдө. Бул кайгыра турган нерсе эмес, анткени өзүнүн жашоосу цикл кетти.
Sen ага кайгырсаң да кайгырбасаң да өлмөк ал. Ал өтмөк бу дүйнөнүн. Кайгырсаң кайгырбасаң ушул десе башыңа келмек, ал тагдыр жазылышы болчу. Бирок ойлосоң, субханалла, сенин бир намазың каза болуп калды. Бир намазың окулбап, аны кайтарыш мүмкүн эмес. Каза деген сөзчү, ал намазың өлдү деген сөз. Анын жаназасы бар. Эми кара, бир адам өлө турган болсо, анын аркасынан 40 адам тура турган болсо, жаназа тура турган болсо, Алла кечирип коюшу ыктымалы бар, толук ыктымалы бар. Кимдин жаназасында 40тан ашкан таква адам тура турган болсочу, ал адам иншалла бейиштик ал. Акыркы возможно, субханалла. Бирок сенин менин бир намазым калып кала турган болсо, ошолда кайдыгерлик менен эч бир себеби жок калып кала турган болсо, бир хукупту атпай тозокто күйөт. Бир хукуп. Баягы эсептеп туруп турат дежеде 1 миллиард 800 миллион 600 миң жыл экен. Бир хукуп ушундай экен. Ушунча деген азапта калат экен. Эми канча адамдар азыр кайдыгер. Ахирет жөнүндө эстетсеңчи, кулактарын жок, эстетпе, Артур дейт. Сен анын кереги жок мага. Дүйнө. Мага керектүү нерсени айт. Кайгылуу экен. Мына ошон үчүн азыр Абу Бакыр айтып атат да, ибадатсыз кабырга кирүү дейт да, кабырга кирүү. Кемесиз деңизге кирген сыяктуу дейт. Ахирет океанда бүтпөйт. Бул дүйнө ушундай. 60-та бүтүп калышы мүмкүн. Мен кээ бирөө айтышы мүмкүн да, эртерээк кала. Жок, акыр заман үммөтү пайгамбар 60 жаштан ашпайт деген. Мен ушуну көрүп эле атам азыр. Эми канча жыл билбейбиз. Баягы мындай айтканда Кудай кечинен берсин деп коебуз да. Бирок ошондой болгондо делечи, эң катуу жашаган 80 жыл жашаган болот экен. Эң узак жашаган. Бир белгилүү риваятта дайыма айтабыз го. Нух алейхиссалам караса бир кемпир өксүп бооздоп ыйлап атыптыр. Сурап туруп, сага эмне болду десе, уулум өлүп калды дептир. Уулуң канча деле десе, 250 деп айткан экен. Койду, ыйлаба. Бир заман келет дейт, акыркы заман үммөтү келет Мухаммадтын. Анын үммөтү 60 эле жашайт десе, ойлонуп өткөндө, ал эми төрөлүп туруп өлүп калабы деген экен да. Биз төрөлүп өлүп атабыз азыр. Мисалы сазына 20, 30, ар жагында канча калды? 30 жылды көз ачып жумганча кетип калды. Убакыт биз үчүн чоң бир алтын. Ошол убакыттын ичиндечи эң баалуу нерсе бул акыл. Эгер сен ошол убактыңды кандай кетип аткан акыл жүгүртпөсөңчү, субханалла, бул жүрөк ойгонбойт. А эгерде бул жүрөк ойгонбогон болсочу, анда субханалла кайдыгер боло турган болсо, ал кайдыгерлик тозоктон башка эч жака барбайт. Ойлоnuш керек. Аябай ойлоnuш керек. Кайда баратам? Эмне кылып жашап жүрөм? Карасаң бир болбогон нерсе үчүн ызычу да. Сервантты биягына коем дейт аялы, күйөөсү биягына коем дейт да. Ушунчалык деңгээлде аялы капия тап берип атат, күйөөсү касем алам деп атат. Мушташ. Эми субханалла ресторанга кирип алып, кафеге кирип ал дагы күйөөсү лагман жейм деп атса, сага мучной болбойт деп туруп субханалла каша берип коет. Жок, мен жейм, экөө мушташ, ажырашып атат. Бир болбогон бир нерсе үчүн мен. Кээ бирде таң кала берем, отуруп алып, эмне болду десең, эчтеке болгон жок дейт. Эмне болду, ажырашкандасыз. Эмне ажырашкандасыз, билбейбиз. Намаз окуйсуңбу? Жок. Намаз окубаган адамдардын жүрөгү эч качан тынч болбойт, шуну унутпагыла. Намаз окубаган адамдын жүрөгү эч качан тынч болбойт. Эгер сен намаз окуп да жүрөгүң тынчыбай айткан болсочу, демек сен күнөө иш кылып атасың. А күнөө иш кылган адамдар намаздан рахат ала албайт. Тоба кылыш керек. Тозок бул оролуп турган от. Бейиш бул чалкып жаткан субханалла деңизде кенен. Тозоктон чыккан эң акыркы мусулмангачы бу жер жүзүндөй болгон 10 бейиш берилет, билесиңби шуну? Алла Тааланын райымы, Алланын лутфу, Алланын жумшак ушундай кенен, Алланын казынасы да кенен. Эң азына ушундай берилет. Бирок тозоктун эң кичинекей азабы бутуңа тозоктун отуна болгон бир кепич кийгизилет, кай жерден жыртыгың болсо ошон от чыгат экен. Адамдардын мээлери балкып кайнап аткан көрөсүң, булкулдап. Биз ойлоп атат кээ бирлер, жок, тозоктун ичинде адамдар мындай болбойт, субханалла. Тозоктун ичинде адамдардынчы бир ийин, бул ийин мененчи, бул ийинден баштап бул мойнуна чейин 40 жылдык жол болот. Адамдар ушундай чоңоёт тозокто.
Азап ошончолук чоң болот, Алла Таала адамды ошондой чоң кылат. Ушунчалык чоң болот. Алардын үндөрү тозоктогу адамдардын үндөрү өгүздүкүнөн да жаман болот. Өгүздө өкүргөндөр болот. Бирок аларга райым кылбаган забани дейт. Тозоктун ичинде периштелер бар. Алар эч качан райым көрбөйт. Пайгамбар айтат, мен аларды караганда алардын көзүнөн райым көрбөй койдум дейт. Ушундай жайга баратабыз. Бейиштин ичинде маржан кандай эле теспе ажырап кетип, шууру ажырап кетип, чачырап кеткендей кызматчылар бар. Алардын жүздөрү сулуу болот, субханалла. Алардын бойлору бийик болот. Алар кош келдиңиз, куш болдуңуз, эс алыңыз. Бүгүн сиз эс алыш үчүн келдиңиз. Ибадаттын күнү бүттү, бүгүн рахат ала турган күн. Аллах Тааланын райымдынын жакшылыгына саламын кавлан мин Раббир Рахим. Силерге Аллах Тааланын саламы, жакшылык, тынччылыгы болсун. Бүгүн кутчулук менен, тынччылык менен жашагыла. Алла каалаган жакшылар үчүн жаратып койгон, силер жалгандын кылган мээнетиңерге жараша, эмне? Бейиштин рахат алды. Бейиштин хур кыздары жүрөктөрүнө туруп туруп, машалла, аты эмне экен? Талант деп турат да. Ал хижабычы, бейиштин ичиндеги аялдардын хижабы, субханалла. Ушундай 70 кийим кийип турганда болот бейиштин ичиндеги кыздар. Хур. Бирок ошондо да субхана сенин атың көрүнүп турган болот. Адамдарга бактардын көлөкөсүнө эс алганга чакырык болот. Бейиштин бакчасын алды, багы ушунча чоң экен, анын тамыры дейт да, азыркы мезгилде эле субхана жерди курчап турат экен. Анын шактары бейиштин ар бир көчөсүндө, ар бир субхана канча катмар болгончо ошончолук уранып турат. Адамдар өйдө канча бийиктен күнгө жакын болгондо кыпкызыл болуп, сонун чоктой болуп, ушундай бир бышып турган алма сыяктуу бейиштин дагы мөмөлөрү сен кылган амалыңа жараша чоктой болуп, кызарып, бышып, сонун былкылдап турат да. Бирок ал жерде субханалла үзмөй жок экен, үзүлүп келип оозго түшпөй бар экен, чайнамай жок экен, жутмай бар экен, жутушун дагы жумшак болот экен. Андан акырында бирге киргениңде оозган кайры ошол түшүп кетет экен дагы, ал жерде эмне экен, ажаткана, чоң гана кичине ажат жок аякта. Анан кийин чыгып туруп, мен жактымбы дейт экен. Сен жактың, даам бол. Ал жердин мөмөлөрү алтындан болот, каухар бриллианттан болот. Ар бир жерден жегенде, бир жерден жегенде 70 даам болот. Алланын рахаты ушунчалык кенен. Ким деген бол? Аллах Таала айтып атпайбы? Силер дейт, учу кыйры билинбеген дейт. Акылыңар жетпеген, көзүңө көрүп, кулак укпаган Алла жараткан рахатка жарышкыла дейт. А биз болсо субханалла, бүгүн ремонт кылып кое турган болсоң, эртең сыйылып чыгып кала турган. Бүгүн меле субхана 4 миллион, 6 миллиондук килемди салып кой субхана. Эртең кирдей турган. Бийик канча бийик болсо дагычы, кичинекей жерде турган болсо, жаракка кете турган нерсеге аракеттенишинде өзү турабы? Мушташ ошон үчүн, кырылыш ошон үчүн. Алла Таала болсо учу кыйры билинбеген, акылыңар жетип көзүңөр көрбөгөн, кулагыңар укпаган рахаттуу бейишке жарышкыла дейт. Бириңер жакшылыкта жарышкыла, бириңер жакшылыкта жардам бергиле, бириңерди колдогула, бириңер бекем болула. Эй Алланын кулдары, силер бир тургансыңар деп атат да, турабы? Биз болсо субханалла, дагы да болсо кээ бирде ойлоп коем да. Жулунган деле жердин астында, жулунбаган деле жердин астында субханалла. Адам акылы качан толот деп кое бересиң кээ бирдечи. Же ошон үчүн айтылганбы, акылы бар, эси жок деп түшүнө албайм кээ бирдечи. Ошон келе иншалла. Учу кыйры билинбеген бейишти умтулалыбы иншалла? Иншалла. Жакшы амалдарды кылабызбы? Иншалла. Ошо амалдарды кылалы туугандар. Алла жакшы амалдарды кылгандарды сүйөт. Чын. Ушундай. Амин. Субханака хамдилла анта астагфирука ва атубу илейк. Аллах баарын күнөөбүздү кечирсин. Кыямат күнү Алла өз жүзү жарык кылсын. Бул эне толук камил амал кыла тургандар, жана толук кыямат күнү Алланын шафаатына, магфиратына жете тургандар кылсын. Бизден келсе кечирип коесуздар.